кайсыл жерге көлгө, мындай тоолорго, зоолорго, жайлоолордун алдыга келген учуруңда бул өзүбүзгө тиешелүү мыйзам тарабынан чечиле турган маселелерге дагы кеңеш тездик менен срочно менен дааратканаларды, ажатканаларды жолго коюш керек. Торговый центр ачасың, магазин ачасың, ошонун ичине бут жууа турганга удобный кылып, жакшынакай кылып, дааратканасына кыл, намазканасына кыл. Анан мындай эс алуучу жерлерде мекендешиме айтып коеюн дедим. Туалет болуп кеткен да. Мусор жинаш жок, башка кылыш жок. Сен жөнөкөй эле жаны бардын газы бар дейт. Улуу сөздө уят жок, кечирим сурайм. Бирок ошо сен ойлобой, газ чыгарып койсом, адамдарга билинбейт, жанымдагы адамдар билбейт деп. Сен ичиңде ит өлүп калганын билип эле турабыз. Болгону бетиңе айтыштан уялбайт да. Сен өзүң көнүп калгансың ал жытыңа. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары бул сөздөрдү айтып атам. Табиятыбызды сактайлы. Бизди кийин барып, туризм бизде өтө күчтүү өнүгөт Кыргызстанда. Мен буга 100% кепилдик берем. Туризм өтө катуу өнүгөт. Себеби бизде мисалы Туркия 4-6 орунда тура турган болсо, рейтинг ойноп турат туризм боюнча. Биз дагы туризм багытында өтө катуу кармап койсок болот. Бизде келе турган, эс ала турган жерлер өтө көп. Азыр арабтар көбүнчө тартылып атат. Кошуна мамлекеттер көбүнчө тартылып атат тоолорубузга, көлдөрүбүзгө. Бирок кийин барып, бул дүйнөлүк деңгээлде кийинки Швейцария болобуз. Керек болсо андан да өтөбүз. Бизде адамгерчилик, анан тазалык болсо болду.